Машалла мына уйлар, эркек букалар, токол уйлар. Ассаламу алейкум ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Кара Балтадан сатыла турган бооз уйлар, музоолуу уйлар, мондай швиц букаларды көрсөтүп беребиз. Породага, уруктукка, мондай сонун букалар. Кыскасы быйылкылар. Могул жерди мен сиздерге бир четтен көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн мондай токол швиц издегендер болсо, токол швиц. Анан могу ала музоодун энеси, муну ала уй. Көрдүңүздөрбү? Ушундай сонун уйлар бар. 2 уй музоолуу, анан 4 уй бооз байкелер. 4 уй бооз. Жалпы ушул жерде 6 уй бар экен. 6 уй, 6-7 уй экен. Буйруса, мына көрүп коюңуздар. Экөөсү музоолуу, калганы бооз уйлар. Мындай жаш уйлар. Экинчи, үчүнчү тууту булар? О, шеф. Тууту. Тууту канча туут булардын? Мына ала уй. Мына үчүнчү баласы, Мына эркек экен. Уй өзү өтө күчтүү уй, азыр сыртка чыгарып көрсөттү сарайдан. Не дейсиз? Загонго чыккан мезгилде келип калдыңар дейт, мына. Ушул ала уй да, мына. Үчүнчү музоосу, мына ола. Үчүнчү баласы. Эң лактациясы пик уак. Эң күчтүү уак. Алса ушул уйду алыш керек, мына. Эркек музоосу менен. Кыскасы ана мыногу жаш букалар бар байкелер, Көрдүңүздөр, экөөсү балалуу. Экинчisi кайсысы балалуу эле? Мына болбу? Так, экинчisi мына болуу экен. Бул канчанчы туут? Бул 5-чи туут экен. Айдап койгон торпок. Жана күрөң торпок ушунун баласы окшойт, мына жүрөт. Көрдүңүздөр? Мына, көрдүңүздөр? Күрөң музоо. Азыр ушул жерге чуркап келет. Желиндерин көрсөтүп коеюн. Сүттөрү аябай жакшы дейт. Мына уйдун дагы желинин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күмбүркө мына музоосу ушул. Кыскасы уйду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Уйдун күчтүүсү. Калгандары бооз байкелер. Мына жерден баштап көрсөтө берейин. Мына токол бар. Мына токол байып кетиптир. Бооз 3-4 айлык бооз экен. 3 айлык деди окшойт. Мына ушул саалбай буйруса соолуптур. Эми ушуну аласыздар дагы сонун уй кылып аласыздар байкелер. Көрдүңүздөр? Токолдун сонун. Анан байкелер мондай кунажындар бар, жаштары. Ичинде мондай бийик бооздору бар. Көрдүңүздөр? 2-3 туут. Кыскасы булар ушундай уйлар. Анан бул жерде сатылат, мыналар эми кошулуп чыгып кетти. Ушул бооз жана балалуу уйлар сатылат. Анан мондай 3 бука бар. Мондай жаш букаларданчы. Азыр алсаңыздар буйруса күздөн баштап уйларды качырып калат ушулар. Айыл жергелериндечи. Мына экөө турат могул жерде. Анан могу ургачы бар. Сонун. Мына музоосунан алып туруп кармайм дегендер болсо, чоңойгондо өтө катуу уй болсун десеңиздер, мына ушулар. Кыскасы түшүндүңүздөр, 3 эркек, 2 музоолуу уй, калганы бооз уйлар. Каалаганыңыздарды алыңыздар, ушул жерге загонго чыгарганда көрүп коюңуздар. Эң баштай берейин, мыногу эркек музоосу менен 280 миң сомго коюлду. Эң катуусу, эң күчтүүсү, сөздүн ачыгы. Мына уйдун өтө зор экен, көрдүңүздөр. Андан эң арзаны 145 миң сом экен. 145 миң сомдук уйду мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Тетиги жерде мына уй байкелер, көрдүңүздөр? Ошол жакта турган 145 миң сом. Анан мыноолор, мына мыногу, көрдүңүздөр? Өтө сонун уй бооз. Анан мыногу, мына мыноолору 185 миң сомдон экен байкелер, Мына кара ар жакта кашынып аткан ушулар 185 миң сомдон. Тетиги жана музоосу менен чоң уй 5-чи туут деген. Ошолор бүт 185 миң сомдон. Эң арзаны ушу 145 миң сом ошо бирөөсү. Анан эң кымбаты мыногу эркек музоосу менен. Неге дегенде мыногу эркек музоо эртең чоңойгондо өзү бир канча акча турат да. Мисалы 7-8 айлык болгондо ушул өзү эле бир 70-80 минимум ошондой акча болот. Эми билесиздер, мына азыр Россиядан келген порода жанагы 9-8 айлыктар, мына ушундай букалар Россиядан келип азыр бир 70 миң, 80 миң деп продажага чыгып атат. Эми бир аз түшү берет. Эми энесин эми жакшы чоңойсо, бир 70 миңде эсептеп коюңуздар. Буйруса мына күзгө баргандачы. Мына. Ошон үчүн 280 миң сом деп коюп атат. Андан сырткары бүт эле калгандары 2-3 туут уйлар. Калгандары мына ушундай уйлар байкелер. Эми загонго чыкты.
Эми боğoz уйлардын сүттөрү эми билесиздер. Чүйдүн уйларынан мындай сүтүнөн коркунуч жок. Жакшы берет бүт баары элечи. Могу 5-тут уй. Мына бул дагы ошо музоосу менен 185 миң сомго коюлду. Кыскасы көрдүңүздөр, мунобу эми чыгып кетти кошулуп. Ушундай байкелер. Бул Кара Балтада ушул короодо загонго чыкканда ушул уйлары бар уйу чыкты. Ушулар сатылат. Букаларды болсо, мына сүзүшүп аткан ушул букаларды 120 миң сомдон койду. Уруктукка дагы жакын баасын койдум дейт, 120 миң сом депчи. Уруктукка алам дегендер болсо, ушундайдан 3-өө бар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. 4-сү ургачы, азыр ургачысын да көрсөтүп коеюн. Каякта жүрөт ургачысы? Мына. Сон. Бул дагы аябай сонун музоо экен, мына. Көрдүңүздөр. Мына ушуну 105 миң сом деп койду. Мына байкелер, ушуну 105 миң сом деп койду. Ургачынын өтө сонун экен. Эми порода кымбатыраак болот, билесиздер. Булар чоңойгондо эми мындай, эгер өмүр берсе Кудай, келечеги жакшыраак деген нерсе да. Муногу калган эки бука ушулар 120 миң сомдон ушул 3-өө бар. Эми түшүндүңүздөр, кыскасы ушул 280 миң сомго ошол уй коюлду, калгандары 185 миң сомдон, анан ошол бирөөсү 145 миң сомго коюлду. Кара Балтага келесиздер дагы ушул жерден көрүп ала бересиздер. Мыналар канчанчы туттар мына? Кара Мына секиргенчи жана 145 миң сом бутун секирген ол. Экинчи тут жанагы. Биринчисинде 18ге чейин түзөлгөн. Биринчисинде 18ге чейин. Тек кара дагы экинчи, а? Экинчи ал. Ана үчүнчү тут, мана жаланып аткан. Мына жана кара уй ма? Үчүнчү тут, шулар канча сүт берет эми? Булар 22ден өдө берет. Мына айтасыңбы? Тетик мына. Мына. Ана турпоктор да бар эме? Кандай турпоктор? Ооба, тетигин айтасызбы? Муну айттым. Мына жана 185 миң дегендериңиздер туутун айтайын деп атпаймынбы? Мисалы, мына да 185ден да турат. Ооба, бул 185. Шулар канчанчы туут? Мына экинчи тут, чүй. Экинчи туут. Те артындагычы, буканын артындагы мына. Кара. Мына күрөң кара. Мына. Ушул да экинчи туутпу? Мына. Бул экинчи туут экен. Бул дагы мына жакындап калыптыр, мына. Жакындап калды. Мына жакындап калыптыр. Бул да экинчи туут. Бирөө үчүнчү туут дедиңиз кайсы ал? Мына ошол кара. Мына кара. Калган мына экөө дагы экинчи туут. Бул да экинчи туут, булчу? Бул да экинчи туут. Ошо бирөө 5-чи туут. Тетиги алабый 3-чү туут. Мына 5-чи туут мына. Калгандарын көрдүңүздөр, Ургачынын баасы тетигине 100 миң сом, 105 миң сом дедик мына ургачы. Букаларды 120 миңден дедик. Уйлардын бааларын айттык кыскасы. Сүттөрү канча? Минимум канча берет? Мына олар. 18 бере? 18ден өйдөн 20 көргөн бар. Экинчиси алды. 20ге чейин. Мына токол канчанчы туут болот мына ичиндегиси? Токол 3-чү туут болот. Экини тууган, а? Мына токол. Бул да ошондой баада кетеби? Бунун баасы 185. 185 бул. Айдап койчу бери. Бирок сонун экен, ушул, Сүт багытында. Мына токол жоош болот. Желиндери узун экен. Буйруса бир 5-6 айда туут экен да ушуларда. Канча 3 айлык дедиңизби? 3 айлык болуп калды. 9 айда туйтту, Ооба. Бул 6 айда туйт экен. Өзү алсам муну алыш керек. Жайда туйт экен. Жайда. Күздө сүт августтан баштап көтөрүлөт. Ошо музоосу баягы сүттөн бөлүнүп калып туруп, саай турган мезгили сентябрдан башталат экен да. Сүткө катуу кирген ооба. Каналдарын карачы, каналдар. Таза шүйүт. Мына байкелер, күздө сүт кымбаттаган убакта сүт тапшырам дегендер болсо көрүңүздөр. Ошол токол бар экен. Кыскасы көрдүңүздөр, булар Кара Балтада турат. Мен силерге бир четтен көрсөттүм. Дагы бир айланып коем азыр. Ноңку ургач окшойт, эркек экен. Но музоот эркек экен байкелер. Мына ушул уй катуу экен да. Вообще сөз жок ушул уйгачы. Өттө сонун уй экен. Машалла.